Assalomu alaykum do'stlar. Bugun obzorda shunday BMW G30 540i 2 kub benzin 2017 жылы. Shunday do'stlar. Karbonoviy ставкалар бар ekan бұл жағында. Бұл жағында да бар, пароктарында дискалары да қара. Күзгілерінде бар ekan. Жана артында мындай спойлер қылып қойып қойған екен. X-Drive 4WD 540i бұл жағы ушундай эки выхлоп қылып қойған екен. Бұны меніңше бір BMW-ның катуу бір сүйүүчүсү айдаганда свет да өтө жакшы экен, өзүнө жарашат. Ушул капталы крашеный. Кимге кызык болсо личкага кайрылсаңыздар болот. Мен толук видеосун жөнөтүп бере алам. Ушул жактарында краскасы бар, анан менимче калп айтпасам, ушул жагынан же ушул жерден шпаклевка чыкты, кичинекей жукараак болгон. Бирок в целом машина жакшы. Пробеги 100 миңдин тегерегинде, азыр кичинекей та көрөбүз. Ушундай достор, үстүндө люк бар. Так, багаждан баштап бир көз көтөрөлү. Так, ушундай багажник, бул жагында сабвуфер бар екен. Ушундай достор, машинада замена болгон жерлери жок. Авария болгон эмес. Абал жакшы, бирок майда царапиналар бар. Мисалга айта кетсек, ушундай сыяктуу царапиналар мындай үстүнөн жанагындай кисточка менен өзү боеп койгон экен. Же замазка мененби. Бирок моолордун баары тең жазылган экен. Бирактар кичине айрылып тутулуп калган экен, чийилип. Карбоновый ставкаларды коюп, бул жактары да кичине чийилип калган. Ушундай фаралар. Бул достор бензин, булардын дизелдери да бар. Россияга мисалы үчүн аябай жакшы келет ошо дизелдер. Bir 80% бүт дизель келет да. Эмнегедир. Бензиндер көп просто эмес. Кореянын өзүндө дагы бензиндер аз, көбүнчө ошол дизелге кызыгат экен булар. Бул жагында ушундай подсветкалар да бар. Так, эшиктер да жакшы абалы, ушундай. Деревянный ставкалар, бул жагында подсветкасы да бар. Так, и диваны дагы идеальный экен. Так, янда подлокотник, 4-зонный климат-контроль. Бұл жақтарында бар тең бар, подогрев тағы бар, артқы сиденьяныгы. Так, ушундай достор абалы. Мооларын өзү койсо керек, перформанс деп. Ковриктерине чейин перформанс деп жазган экен. Ушу баягы BMW-нын сүйүүчүсү айдаган көрүнүп турат да. Светкалар. Артқы диваны өтө жакшы экен. Жаңы эле ойдом. Так, бул жагында ушундай подсветка экен. Бул эмненин белгиси билбедим, балким бир өздөрүнүн бир корейский бир нерселер болсо керек. Так. Алдыңкы кресло өтө жакшы абалда. Бул көрсөңөр болот. Даже жагында бурушкан жерлери да жок экен. Электросиденье. Алдыға артқа жылат, бары тең иштейт. Бунусу да анан могу спинкасынан наклону бар, мындай болуп өйдө жагына ийилет. Жана могу боковой поддержкаларындагы үйлөсө болот да, чоңойтуп мисалы үчүн азыр карап тургула. Үйлөнүп атат. Мына эң максималдуу үйлөнгөнү бул. Капталдан кармайт да. Ушундай достор, бул жагында деревянный ставкасы, үстүндө панель жумшак пластик под кожа. Так, азыр алдына барып отуралы. Бул жагында память сидений бар. Дискаларда ушундай достор, 19 размер, 245-ке 40. Дөңгөлөктөрдүн абалдары да жаман эмес. Диска жакшы көрүнөт, бирок бул жесткирээк болот да. Азыркы учурда ушу BMW кызыккандар да аябай көп экен бизде, Кыргызстанда.
сурагандарга ошолорго жалпысынан маалымат катары тартып кетейин деп чечтим. Так, мынакей шилдик 2017 азыр кире берет, болгон айына карап алыш керек. Машина барган кезде ошо айы дагы түгөнүп калбаш керек да. Так, абал жакшы. Мынакей баары тең өз ордунда. Бул жагында электросиденье. Так, алдына келсек, ушундай панель болот достор, булардыкы электронный. Так, мына 110 миң түшкаган экен. Так, бул жерден жанагынтип алмаштырсак болот. Бул эко, комфорт, спорт полностью өзгөрөт. Жана спорт индивидуал деген да бар. Мындай болуп чыгат. Так, и бияктары старт стоп. Мындай чехол кийип койгон экен. Алькантара чехол. Бирок рулдун абалы өзү өтө жакшы. Кожаный руль экен. Подогрев баары тең бар. Климат контроль бар. Мынакей. Подогрев, обдув баары тең иштейт. 4-зонный климат контроль. Камера 360. Мынакей баарын көрсө болот. Так, ишик жаап коеюн. Өтө жакшы, мындай 3D болуп. Так, көрсөңөр болот. Полный ракурста көргөзүп берет. Окей. Так. Бул эми жанагындай интеллектуальный ушундай системасы бар. Машина өзү көрөт. Кайсылар жанында кетип бараткан машинаны көрөт, чыгып келаткан машинаны. Мисалы үчүн капталындагысын, алды жактарын, артын. Кыскасы мындай астынан чуркап чыккан адамды да көрөт экен. Ушундай акылдуу машина, алдында бүт сенсорлору бар. Так, буну ушундай сенсорный бул жактан басып башкарса болот. Бул жактан үнүн чоңойтуп кичирейтсе болот. Үнүн ушундай эле мындай сенсор да бар. Баары тең иштейт экен. Бул жагында мультируль аркылуу башкарсаңар болот. Жана бул жагында шайба да бар. Шайба аябай удобный экен. Подлокотникке колду коюп эле мынтип чылдырып кете бересиздер. Так, баарын тең көргөзөт. Картасы, монитору өтө чоң деп айта албайм, бирок жетишерлүү, ыңгайлуу. Жаңы азыркы GTX-терде 2022 рестайлинг болгондорунда монитор чоң, бир топ эле чоң. Аларды да өткөндө алганбыз. Мен ал боюнча да бир күн обзор чыгарам. Тартып болгон монтаж кылып чыгыш керек. Так, бул жагында ушундай проекциясы да бар. Кыскасы машина аябай жакшы состояниясы. Көрсөңөр болот. Капот алдында көргөзүп кетейин. Машина достор сатылат. Бир клиентке көргөнү келдик. Эгер ал клиент албаса, дальше сатабыз. Баары тең өз ордунда. Ушундай мотор болот, твин турбо, турбированный, бензин, 2 куб. Ушундай достор. Абал өтө жакшы.